Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз болуу кымбат иш деген жакшы бир чыгармага күбө болдук. Эжеке дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Негизи ушул азыр кыргыз болуу кымбат иш деп калдыңыз. Негизи сиз өзүңүздү кыргыздын кызы болдум деп эсептейсизби? Кайсы бир деңгээлде кыргыз болуп жашай алдым деп? Албетте, бул чыгармалардын берилип атышы эле мен ойлойм ушул кыргыз үчүн бир чоң кызмат. Анткени бул кыргыз болуу кымбат иш деп темасы эле канча бир кыргыздын мындай бир жүрөгүнө бир кандай десем бир суроо салат. Кандайча чын эле кыргыз кандай болуш керек дегенде мен ойлойм кыргыздын кызы боло алдым деп буйруса эми баары алды да. Кыргыздын кызы болобуз. Дагы да буйруса кызмат кылабыз. Сөзсүз. Саптар эле сонукен, эжеке жан дүйнөсү жарык болгон, көкүрөктө намыс болгон деген. Өтө жакты мага саптар. Негизи саптарына чейинки эле көтөргөн орду жүгү темасы биринчи өзү эле айтып турбайбы дейсизби? Рахмат. Келиңиз эжеке, анда ушул суроодон сырткары пандемия учурунда эмне менен алек болдуңуз? Пандемия мен негизи учурда Ошто болуп атам да, анан бияка келип, анан бул чыгармачылык менен мындай бир иш алып бара баштадым да. Анан пандемия учуруна чейин Россияда болдум эле, Москвадан келгенден кийин эле бир айдан кийин пандемия башталды. Эми кандай десем, албетте бул күтүүсүз нерсе болду баарыбыз үчүн. Албетте баягы учурда мындай бир жагымсыз абалдар болду, жоготуулар, башка. Эми бул жашоонун өзү кандай десем, каалайбызбы, каалабайбызбы, мыйзам ошондой экен, табышуу, жоготуу, төрөлүү, өлүү дегендейчи. Анан эми ошол учурда ошондой бир окуялар да болуп кетти. Ал нерселерге баягы мындай бир өткөн нерсе баары өттү, бирок сөз ар бир нерседен баягы жакшы нерсе жыйынтык чыгарып алган, бул абдан жакшы дейм. Баары эле айтып чыгышты, ооба, ошол пандемия болгон учурда мен эс алдым, анан деги эле эс алганга мүмкүнчүлүк болбоду эле, жана башка дегендейчи. Эми мага деле пандемия албетте кайсы бир деңгээлде баягы глубже мындай бир жашоого, өзүңө мындай бир сары эсеп салганга, ой жүгүрткөнгө карасаң, адамдар тездик менен мындай бир кайтыш болуп кетип атат. Чын эле анда жашоонун маңызы эмне, кандай кылыш керек, ушундай бир ой толгоолорду ойлонууга убакыт болуптур да, баардыгы. Ошондой болду да, мындай ой толгоолорду өзүмдөн бир кайсы бир деңгээлде мындай жашап эме кылганга абдан чоң мындай бир мүмкүнчүлүк болду. Мен ойлойм баарынан эле ошондой бир пандемия мүмкүнчүлүктү берди ар бир адамгачы. Ошондо негизи эле биздин жашообузда кандай жагдай болбосун, ошол жерден бир жакшы жагын алганга, туура чечим чыгарганга аракет кылышыбыз керек экен. Сөзсүз, туура. Пандемия ошо туура жашоого өбөлгө түзүп ооба. Балким биз ата эне болгон баланын мамилесин, туугандардын бирге болгон мамилесин бизге жараткан Таала билдирип койду окшойт, э? Анан эжеке ушул айта кетсеңиз, мына чыгармачылыкта ырларды тандаганда акындардын ырларын окуп тандайсызбы? Обон жаратарда көп изденесизби? Сунуш боюнчабы же өзүңүз тандайсызбы атайын? Албетте мен мурда жаңы чыкканда жашсың, баягындай ал кезде кандай эми репертуардын саны керек, ушундай да, ошондой эле жаштар ымырдап чыгып атышпайбы? Сел ошондой сыяктуу болдук дейм. Акырын торолосуң, көрө көсөң болосуң дегендей. Анан эми албетте азыр эми сөзсүз абдан мындай бир акындар менен иштешпесең, мен оондорду өзүм эме кылып атпайбы, жаратып атпайбы, ошондуктан ар бир эле мындай текстке оон түшпөйт да, анан кара күч менен жасалма оон жарата албайсың да. Ал табигый чындап тияктан келиш керек. Ошондуктан мен сөздөргө абдан мындай бир маани бересиз. Негизи анткени мындай сөз мага көкүрөгүмө отурбаса ага оон түшпөйт магачы. Жаралбайт, ошондуктан сөз. Көп өзүңүздүн ырларыңызга өзүңүз оон жазасыз, көбүнчө. Кийинки эми башкаларга дагы эгер мындай суранса жазып бересиз да, ошол оон жаратуу боюнча же илхом келген учурда эле так ушундай деп запись кыла каласызбы? Жок, эми кандай десем, мен ошол илхом деген нерседе эле бул өзү негизи эргүү, бул 24 саат бою болуш керек экен да. Эгер илхом чакырып, бул жасалма илхом экен негизичи, адамга айтып атпайбызбы? Эгер сен 24 саат бою ошол бул жашоонун ыргагында болсоң, мындай бир ал илхомду бул күтпөш керек экен, аны чакырбаш керек экен. Ал негизи эле биз менен 24 саат бою жашай турган бир керемет инсан болду деген. Ар дайым 24 саат бою келиптириш керек. Буга чейин мындай сөз уккан эмесмин. Мисалы үчүн бирөөлөр мага түн жарымда келсе, мага эртең менен келет дейт го. Негизи биз ошол жашоонун өзүндө болбой аткандыктан биз ошондой бир эмени мындай бир
формага салып чектеп алганбыз да жок. Илхом мындай гана убакта келиш керек, мен маанайым мындай болуш керек. Негизи мен кийинки убактарда ушуну дагы ойлоп мындай бир өзүмө жыйынтык чыгардым да, бунун өзү туура эмес экен депчи. Анткени адам 24 саат бою Илхомдо ошол эргүүдө жашаш керек экен да. Анткени ал үчүн сен ошол баягы сүйүүдө, жарыкта, ошол жараткандын деминде өзүндө болушуң керек да. Эгер ошондой аракет болгон болсо, ошондой каалоо болгон болсо, демек сенде 24 саат бою деги эле жашооңдун ар бир көз ирмеминде эргүү болуш керек да. Бул Илхом деген эргүү да. Сүйүнүп, рахаттанып жашоо деген эле сөз. Ошого кантип жетиш керек? Эми аракет, баардык нерсе аракетсиз болбойт. Аракет кылыш керек, издениш керек. Анан эми бирок сөз аракет кылыш керек. Болушунча ошол жайлары жашаганга, эргүүдө жашаганга. Өзүңдү ачышың керек, жашоого өзүңдү ачышың керек. Ошол баягы тандоо дайыма эле 24 саат бою күндө таң эртең менен тандоо сага келип атпайбы, кайсыл жагын тандайсың дегенде эле ошол. Эгер дайыма ошол тандоо, сенин тандооң жарык, кубаныч, мээрим боло турган болсо, албетте анын ичинде, жарыктын ичинде, кубанычтын ичинде, мээримдин ичинде эргүү бар. Анын өзү эргүү, ошол сезимдер өзү сени эргитет да. Аябай эргитет, эс алдырат. Ошол эле нерсе, эгер сен ошону тандасаң, ошол жакта болсоң, дайыма демек сен эргүүдөсүң, демек сен жашоодосуң, демек сен тирүүсүң, барсың дегендей да. Эжеке, сиздин азыр карап болуп стилиңиз абдан өзгөчө экен. Рахмат. Негизи мындай жакты да мага. Негизи сиз мындай этно кийимдерге аябай көбүрөөк басым жасайт окшойсуз да, кыргыздын кийимдерин. Эми кандай десем, чындыгында мен мындай бир табит деп коет го, табитимде эми мындай бир мактанып эмес, көп нерсе жага бербейт да, баягы базардан тияк анан эми бул эми стилимди деле азыр эме кылып атам. Ойдо абдан жакшы мындай бир стилдер бар, өтө мындай бир кандай десем, Дагы да башка. Чектебеген, формага салбаган, мисалычы абдан бир сонун идеялар бар буюрса келечекте. Анткени бул адам ошол өзүндөгү өзгөчө стиль менен деле көп адамдарга мындай бир жакшы, мындай бир маанай тартуулап, ошол адамдарда кайсы бир чектелген нерселерди бошотконго жардам берсең болот экен да. Ошол мындай боло турбайбы, көрсөң мынтип кийинсе боло тур, тиги деле тигин кийинип алып турбайбы. Мүмкүн ошол адам уялып жүргөн, же болбосо ошол нерсени туура эмес деп жүргөн болсо, баягы ошол адамдын ошол кийинүү образы менен деле ошол адамды кайсы бир деңгээлде бошотуп койсоң болот да. Баягы мындай бир байланып калган түйүндөрүн же бир кайсы бир деңгээлде мындай боштондукка чыгарып коюу жолу бар. Анан мен негизи бул эми буюрса келечекте абдан сонун образ стилдер бар. Эң жакшы негизи ушул кыздын көзү тылда дейт. Бул Күлайым сизди сулуңузга, боёңгонуңузга эле карап эле. Жок, чындыгында мага аябай жакты стили. Рахмат. Өтө сонун экен. Себеби азыркы учурда баягы кыргыз кийимдерин көп эле биз кийбейбиз деле да. Анан азыркы учурда сиздин үстүңүздөгүн көрүп алып, бул эжеке этно кийимдерге көбүрөөк басым жасайт экен деп ойлонуп калдым. Бул дагы болсо жакшы нерсе эжеке. Туура. Бул дагы ошол кыргыз деген атты көтөрүп жүргөн. Мен кыргызмын деп эле далилдеп эле турат. Туура, рахмат. Жакшы, буюрса биз да ошентип кийингенге аракет кылалы. Ооба, жуксун. Негизи сыныктан башканын баары жугат дейт. Ошо кайсы бир киши менен Жакшы жактары жуксун, жалаң. Жалаң жакшы жактары жуксун. ал деле тандоого жараша болуп калабы? Албетте, алда тандоого жараша сөзсүз. Баардык нерсе тандоо бизге 24 саат бою келип туруп атпайбы тандоо. Эң жакшы. Негизи ушул чыгармачылыкта дагы келечекте кандай чыгармаларды жаратайын деп атасыз? Чындыгында азыр чыгармачылык дегенде эле биз көбүнчө баягы сахнада ырдоо же сахнада билүү, сахнаны элестетет экенбиз да. Анан кийинки учурда бул сахна бөлөк, анан жашоо бөлөк эмес экен да. Бул сахнадагы жашоо экөө бир болуш керек. Бир бүтүн болгондо ошондо чыныгы чыгармачылык болот да. Мисалы сен сахнага чыгып эле жаркырап эле анан жашоодо баягы күңүрт болгонуң, бул чыгармачылык эмес. Же сахнада аябай сулуу сөздөрдү сүйлөп жашоодо. Ошондуктан мен чыныгы чыгармачыл адам эки мындай бир медальдай болуш керек да. Биягы сахна, биягы жашоо экөө бир бүтүн болуш керек. Ошондуктан эмне суроо бердиң эле? Деги эле чыгармачылык боюнча суроо берген болчу. Жок, ошондуктан мен ушул жыйынтыкка келдим. Сахна менен жашоо экөө бир бүтүн алып жүрөйүн деп чечтиңиз. Туура. Негизи ошондой болуш керек экен. Негизи чын, азыр эжекенин айтканы чын. Мисалы сахнага чыгып туруп күлүп, анан биякта артистчиликке карап кеткен жерлерден. Демек, бул артист деген сөз деле баягы арт үстү деген бир эмеси бар экен да. Демек адам мындай бир чындыгында арт үстү мындай бир потенциалы, касиети бар да. Ошол нерсени иштетишибиз керек. Мисалы радуганы көргөндө кандай сүйүнөбүз, асаны жети түс, жашыл, кызыл деп. Бул адам деле ошол бул артист деген чыгармачыл адам. Демек мен ойлойм ошондой радуга болуш керек да. Ар тараптан мындай бир арт үстүн ээси болуп
эң жакшы эжеке азыр эми сиздин дагы бир жагымдуу чыгармаңызга күбө бололу. Ага чейин бизге берилген убакыт соңуна жетип калыптыр. Сизге эркин микрофон берели. Андан кийин жалпы ушул журтчулукка сиз дагы бир чыгармаңызга кезек берели. Биз дагы да болсо көп эле сүйлөшө берет элек эжеке. Убакыт деген учкан кушкен, тилекке каршы сизге эркин микрофон. Рахмат, бирок сөз аз. Жаз абдан жакшы маек болду. Мен да кубанычтамын. Эми сиздерге ыраазычылык. Бүгүн ушинтип аябай сонун маанай тартып аладык бири-бирибизге, анан биз аркылуу жалпы элге дегендей. Ошол мен эмне каалайм, ошол дайыма тандоо өзүбүздүн колубузда экен. Ошондуктан элиме ошол көрөрмандарга дайыма ошол жарыктуу, кубанычтуу, беримди тандаңыздар деп айтып кетмекмин. Анан ошол черкебизде дайыма ошол түгөлдүк, бардык, бүтүндүк, байлык болсун каалап кетмекчимин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Батма Султанова эжекебиз болду. Өзгөчө бир стили бар. Келиңиз эжеке, анда азыр сизди сахнага жөнөтөлү. Сахнадан өзүңүздүн дагы бир керемет чыгармаңызды жалпы ушул журтчулукка аткарып бериңиз. Көрдүңүзбү, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүнчө бир ырчыларга үлгү болгон эжекебиз бүгүн бизде конокто өзүнүн бир ички энергиясын бизге өткөрдү десек болот. Бизге эле эмес, жалпы көрүүчүлөргө дагы эжекебиздин маанайы жуктуу болуш керек деп ойлойм. Албетте. Келиңиз анда эжекебизге кезек берели. Эжекебиздин жагымдуу чыгармасына кезек берели. Жакшылык сыйкырдан бүткөн ак жолдой адамсың байыркы жол тону аласта барча бери өлбөс эл дагышман байыркы жол бири куралган алгач байыркы жолдон байыркы кыргыз ата кыргыз эне бизи балдары азыркы үлбүлө асман те байыркы дештин багы жылдыздар бизи балдары бүгүнкү кемеңгер жоктон барсың го ыйык буа кордум байыркы жол бийик дух түбөлүк чындык от күйгөн коломтон байыркы жол бири куралган алгач байыркы жолдон байыркы кыргыз ата кыргыз эне бизи балдары азыркы үлбүлө асман те байыркы дештин багы жылдыздар бизи балдары бүгүнкү бири куралган алгач байыркы жолдон байыркы кыргыз ата кыргыз эне бизи балдары азыркы үлбүлө асман те байыркы дештин багы жылдыздар бизи балдары бүгүнкү жакшылык сыйкырдан бүткөн жакшылык сыйкырдан бүткөн Ай, бали азаматсыз эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчы, обончу, аткаруучу Батма Султанова эжекебиз болду. Ал эми биз берүүбүздү улантабыз. Азыр кийинки кезекте Жердеги жылдыздар аттуу сюжетке кезек берели.